Biz mına kulumdu деген hemen alda turabыз мына. Kulumдун жанындабыз. Kulumду айылда бия. Коммунизм. Мына биздин Кыргызбайдын кылган кылыктарын карагыла мына. В общем, тур эмес нерселер. Ошол жерден алып кирет экендер кеч түнү. Siz баягы министр барбы? Руслан Казакбаев. Агабыздай болуп кооз сүйлөп сону үйрөнүпсүз да siz премьер-министр болуп иштебейсизби? Коммин болуп. Кандай дейсиз? Биринчиден мен өзүм жообумду берип атам силердин сурооңорго. Как положено, через пистолет сатылып атат тажиктерге. Эми бул жерде биз ушундай жол менен мамлекеттик казынаны толтургандан көрө толтурбай эле коюшубуз керек да, бир патриоттук сезимди ойготуп таптакыр эле ошо реэкспортту мына жапкыла деп эле какшап келе атпайбызбы мына 7-8 жылдан. Ошол бензиндер Тажикстанга кетип баратат да азыр ушуну эле турабы? Баткенден өтүп аткан азыркы күндөгү бензиндин баардыгы ошо Тажикстанга өтүп кетет да турабы? Ошол күндө. Мына туура айтып атат мына соцсеттерде. Келгиле анда, эгерде өкмөт жасай албайбы, эл өзүбүз чыгып эле барып туруп буушубуз керек болуп калды. Башка эмне кылышыбыз керек? Мына азыр кечкурун менин досум мына тойханада үйү. Айтып атат, мынаны азыр айтсам мен кечкурунам өткөн дейт. О, ана ошолорду тартып койсоң, YouTube'га жөнөтүп жибер эне. Мына кайрага. Мына деликте сем өтпөт токтотобуз дедиле, мына кайра эле кайтып эле мынакей. О, мына черный ходдор менен ошо өткүзөт экен. Мына азыр местный жителдер бар экен. Мынакей. Биз мына кулумду деген эмен алда турабыз мына. Кулумдун жанындабыз. Кулумду айылда бия. Коммунизм. Мына биздин Кыргызбайдын кылган кылыктарын карагыла мына. В общем, тур эмес нерселер. Ошол жерден алып кирет экендер кеч түнү. Бул Кайрагаш деген жер Колундуга карайт. Бу жерде таможенниктик пограндарам эле көздөй пышат этет окшойчу. Посттон көрүнөт да, пост алыста турат го көк здание. Ошол пост. Кайрагаш посту. Ошонун алдынан проход бар, жол. Вышка бар. Вышканан дагы көрүнөт. Посттун өзүнөн дагы көрүнөт. Бүгүн тартылган 10-май. Анан кийин мына бул контрабанда боюнча көп суроолор берилип атат. Көп мындай түшүнбөстүктөр болуп атат. Биз какшап эле келе атабыз мына 7-8 жылдан бери элечи. Бул контрабанда эмес, негизи термин туура эмес да. Бул реэкспорт. Салыктар ошол сиздер айтканбай 20-дан ашык заправканын баардыгы как положено төлөп келген салыктарынчы. Салыгын төлөйт. Бул контрабанда эмес. Бул биз пошлинасы жок Россиядан алып келген ГСМди бул жерден таможенный очистка жасап, салыгын төлөп, НДСин төлөп, как положено через пистолет сатылып атат тажиктерге. Эми бул жерде биз ушундай жол менен мамлекеттик казынаны толтургандан көрө толтурбай эле коюшубуз керек да, бир патриоттук сезимди ойготуп таптакыр эле ошо реэкспортту мына жапкыла деп эле какшап келе атпайбызбы мына 7-8 жылдан бери. Биз эмнен конкреттүү сунуш бергенбиз. Келгиле Баткен областында канча автоунаа бар экенин баардыгына белгилүү, статистика бар. Калктын саны белгилүү. Нормировать этип эле мына могул заправкага сага ушунча эле тонна бир айга деп бир кадам жайдын тегерегинде эле пост коюп эле, нар жагына барбай эле ошо пост коюп эле мына бул заправкага мына бир айылга арка айылына 23 заправка бул өтө көп да. 1-2 заправкасын калтырып, калгандарына мына бул заправкага сага 5 тонна, сага 10 тонна деп бир айга жете турган, биздин кыргыз жарандарына жете турган объемду өткөзүп, калгандарын өткөрбөй кое турган бул өкмөттүн эрки да. Причем здесь салык же экономика, министр экономика чече албайт. Мисал үчүн мындай бир өкмөт башчысынын эрки болсо, кадам жайда башка жол жок да. Кадам жайга бир постту коюп, мисал үчүн мына заправка Сүлүктүү шаарын камсыз турган бул заправканын нормасы 5 тонна. Лейлек районунун мына заправкаларынын нормасы бир айга түгөндүү капа болбогула. Тажиктерге сатып бердиңерби? Анда ач жат кылганда 29 күн деп жарыя кылып коюш керек. Бүттү, ушу менен эле чечиле турган маселени ушул саткындардын, чыккынчылардын кызыкчылыгынан аттай албай эле келе атабыз да. Муну ачык эле айтыш керек да. Мындан ары дагы кантип айтышыбыз керек эми. Биз комитеттин 10го жакын чечимин чыгарганбыз. Жогорку кеңештин 3 токтомун кабыл алып бергенбиз. 19-жылы, 20-жылы бирөөсүн да уруп да койгон жок да, мисал үчүн өкмөт. Азыр эми
эмнени азыр мына просто мындай түшүнбөчүлүк болбош керек да. Болду эми дагы канча жараныбыз каза болуш керек, дагы канча биздин мындай өзүнүн өтүгүн менен биздин тебелеп артыш керек, качан биздин намысыбыз ойгонот. Мына туура айтып атат мына соцсеттерде. Келгиле анда, эгерде өкмөт жасай албайбы, эл өзүбүз чыгып эле барып туруп буушубуз керек болуп калды, башка эмне кылышыбыз керек да. Менде бир суроо бар да. Азыркы күндө Баткенде заправкалардын 25 заправкадан 21 күйүп кетти. 4 иштеп турат, 4 заправка. Бирөөдө иштебей эле турат. 26 тең иштебей эле. 26-нын 21 күйүп кетти, 5-өө күйбөгөндөр иштебей эле. Бир да заправка иштебей турат, туурабы Баткенде? Ооба. Ондо бир да заправка иштебесе азыркы жолдогу мен коллегам айтып айткандай. Баткенде аркада кечиресиз, аркада. Я. Арканын өзүндө. Ошол бензиндер Тажикстанга кетип баратат да азыр ушул күндө, туурабы? Баткенден өтүп аткан азыркы күндөгү бензиндин баардыгы ошо Тажикстанга өтүп кетат азыр, туурабы? Ошол күндө. Эбек Жапар, баягы айтып кеттим, өкмөттүн тиешелүү токтому бар, ал чет мамлекетке чыкканга азыр тыюу салынган. Өткөзө алышпайт. Мен мындай айтып кеткен да, бул жердечи эми ар бир атуулдун өзү мындай патриоттук сезим болуш керек да. Ушунча болгон окуядан кийин Исхак Айтбаевич айткандай миллиард түстө дагы, бір бөлө миллиард түстө дагы аны токтотушубуз керек да. Өкмөт силер ушуга чара көргүлө. Биз да комитеттин чечимин чыгаралы, берели, сунуштайлы. Если ушул аткарылбай турган болсо, анда элге коюп берели. Эл өзү жакшылык тосуп алат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мына өкмөттүн жоопторун уктуңуздар да. Эми айтпайын десе айттырышат да. Мына чийки мунайзат боюнча абдан көйгөйлүү маселени көтөрдүңүздөр, бирок өкмөт туура эмес маалымат берип атат. Кандай алар жыргаганынан сыртка алып чыгып аткан жери жок да. Туура бөгөт коюш керек, бөгөт коебуз деп атат. Бөгөт койгондон кийин эмне кылат? Алар эмне кылат? Жерге төгөбү. Бөгөт коярдан мурда мына миллиардтаган салыктарды төгүп аткан жунданы текшере берип жаптырышты буга чейин. Иштетип койгондан кийин бөгөт коюш керек да. Аз мынакей жабабыз деп атасыңар. Алар жыргагандан экспорт кылып аткан жери жок. Алар деле каалайт ушул биздин Кыргызстандан чыккан мунайды кыргыз эли пайдаланса экен деп. А бирок единственный более-менее эл аралык нормаларга жооп берген, технический параметрлерге жооп берген Жунда заводун текшерүүдөн башы чыкпай койбодубу? Баса калып жатып алдыңар го 5 жыл. Акыры жабылды, мына өлүп кеткиле деп. Азыр эмне кылыш керек Кыргыз-Нефтегаз анда? Экспортко чыгарганга болбосо, анда жерге төксүн, анда. Жерге төгүлүп ошентип ысырап кыла берели анда. Эч бир мындай последовательный эме жок да өкмөттөчү, бир логический цепочка жок. Биздин экономикабызга только каршы кадам бардыгы. А иштеп атат, аны эмне, мисалы үчүн, ал миллионник завод ал. Миллион тоннага расчет болгон. Жунда убагында. Аны ар кимиңер ар жактан сай бергендин ордуна ошол 92-95 бензин чыга турган мындай реновацияларды милдеттендире турган бир токтомдор менен регулирование кылыш керек эле. Финполу кетсе, счетный палатасы басат, счетный палатасы келсе, МВДсы келип басат, налоговый чыкпайт, ошол жерде жашайт, мисалы үчүн жылдап. Акыры жаптыңар мынакей. Жаманбы, жакшыбы, ошол Кыргыз-Нефтегаздын мунайын сатып алып аткан нак акчага. Ошо менен тиричилик кылып атышкан. Биздин жападан жалгыз атамекендик ошо мунай өндүрүүчү ишканабыз. Азыр эмне болду? Эми экспорттогу бөгөттү коюш керек, туура. А бирок каяка алып бараталар? Эмне кылыш керек алар? Айтыңыздарчы, жообун. Бүгүнкү Жалал Абадтагы НПЗ, Кыргыз-Нефтегаздын НПЗси бул 60-жылкы Грецияда утилизацияга жөнөтүлгөн заводду убагында шылуундар, канадалык шылуундар утилизациядагы мусордагы заводду алып келип туруп бул жерге коюшкан Жалал Абадка. $29 миллион капитализацияны көрсөтүп. Анын сапаты 76-чы бензин дагы эмес, 63-чү бензин. Аны куюп болбойт, аны билет Жалал Абадтыктар жакшы. Дизелинин сапаты өтө начар. Ал заводдон чыккан продукцияны колдонуп болбойт. Единственный мазутту гана жакса болот, болду. Же завод куруп бергиле да анда өкмөт. Макул Жунда жакпайбы? Кыргыз-Нефтегазга салып бергиле, же шарт түзүп бергиле, өздөрү салып алат ошондой. Эчтеке кылбай атасыңар да өкмөт. Анын тейлеген экономика министрлиги
өкмөттүк ушул экономика маселелерин караган. Просто чыдабайсыңар, силердин жообуңарды угуп азыр. Хорошо, жунданы же иштеткиле, жунда жакпайбы, өзүңөр куруп бергиле. Курбайбы, кыргызчы газга шарт коюп бергиле. Салыктан бошотуп бергиле, курсун өздөрү ошондой заводду. Куруп коет, бир эки айда эле куруп коет керек болсо. Сиз баягы министр барбы, Руслан Казакбаев? Агабыздай болуп, кооз сүйлөп, сонун үйрөнүпсүз да, сиз премьер-министр болуп иштебейсизби, комбин болуп? Кандай дейсиз? Биринчиден мен өзүм жообумду берип атам силердин сурооңорго. Сиз эми 2 айдан бери карап атпайсызбы Тажикстандын элчисин? Биз ал жерде Шайлоо Карбеевич, биринчиден мен Тажикстандын куратору эмесмин. Ага биздин биринчи орун басары. Эми биринчиден куратор эмес болсоңуз, сиз МИДте иштейсизби? Ушул МИДтин шалакылыгынан, МИДтин өз ишин билбегендигинен тышкы саясатыбыз талкаланып атат да биздинчи. Кандай дейсиз? Сиз бул жерге келип депутаттардын кулагына ар нерсени илип, кооз сүйлөп кеткен токтотуңуздар. Урматтуу замминистрлер. Биз мына жерде 10 депутат айтты Тажикстан боюнча. Эгер ошолор өзүнүн деңгээлинде бийик дипломат болгондо кан төгүлбөшү мүмкүн эле. Мисалы, кайсы бир деңгээлде, кайсы бир процентте. Мен бир ай мурун айттым, Тажикстанга 2 балабызды алып чыгып кетип, мойнуну бууп, бөйрөгүн түшүрө уруп, көгөртүп алып келип таштап коюп турган дипломат эмне кылып атат элчибиз депчи. А силер келип туруп өткөндө бир замминистриңер мактап кеткен. Ал аябай тажрыйбалуу, башка. Эми сиз айтып атасыз, карап атабыз. Качанга карайсыңар? Эске алабыз. Шайлоо Карбеевич. Эми бир элчини 2 ай караган болсоңор, МИД отурат экенсиңер да. Мына азыр интернетте Исхак Айтбаевич, интернетте азыр Чыңгыз ким эле, баягы мурунку министр, тышкы иштер министри. Ошол жөнүндө жакшы пикир кетип атат. Ошондой болсо экен деп. Тышкы саясатыбыз талканып атат да силердин отурганыңардан. Ошон үчүн депутаттар айтты, ошол элчилерге силер реакция беришиңер керек, сунуштарды беришиңер керек, чечишиңер керек деп ойлойм.